Акыркы күндөрү учактын кулашы көп болуп жатат. Дагы бир учактын кыйрашы. Гондураста учак жүргүнчүлөрү менен деңгизге кулады. Кочкордо үйгө ууру кирип, келинди арматура менен сабаган ал келин көз жумду. Израиль Газадагы мектепке сокку уруп 100дөн ашык адам каза болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Лейлектеги айылга чет өлкөнүн унаасы келип кеткенден кийин үй кармалды. Бүгүн 18 мартта түндө Баткендеги чек арада баалуу металлдарды мыйзамсыз өткөргөн жаран кармалды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда бүгүн түнгү саат 2:30да УКМКнын кызматкерлерине чек арачылар менен биргеликте Лейлек районунун Арка 2 айылындагы үйгө Тажикстандан келген мамлекеттик номери жок Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа кирип, кайра кайтып кеткенин аныкташкан. Аталган үйдө текшерүү учурунда 994 килограмм жез, 1419 килограмм микросхема табылган. Кошуна мамлекеттен кирген унаа, жез жана колдонулган микросхемаларды таштап кеткени аныкталган. Бул окуя боюнча аткезчиликке шектелип, үйдөн 1987-жылы туулган ээси кармалган. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак турмуш кежи. Гондураста учак жүргүнчүлөр менен деңизге кулады. Гондурастын Роотан аралыгындагы аэропорттон учуп чыккан учак көтөрүлгөндөн көп өтпөй эле деңизге кулады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Окуя 17 март күнү болгон. Учакта 15 адам жана 2 учкуч болгону айтылууда. Азырынча 6 адам каза болгону кабарланды. Алардын өздүктөрү тактала элек. Жүргүнчүлөрдүн арасында 2 жашы жетелек өспүрүм, ошондой эле Франция менен АКШнын жарандары да болгон. Гондурастын деңиз күчтөрү учак кулаган жерде издөө иштерин жүргүзүп жатканы маалымдалды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Израиль Газадагы мектепке сокку уруп 100дөн ашуун адам каза болгону айтылды. Рейтер агенттиги Газа тилкесиндеги медициналык булактарга таянуу менен Израилдин аба күчтөрүнүн Газага жасаган соккусунан кеминде 100 адам, анын ичинде көп санаган балдар каза болгонун кабарлады. AFP агенттиги куткаруучуларга таянып 66 адам каза болуп, 150 адам жаракат алганын билдирди. Израиль армиясы 18 мартка караган түнү Палестинанын Хамас кыймылын, АКШнын 19 январында күчүнө кирген ок атышпоо келишимин узартуу сунушунан баш тарткан үчүн айыптап, Газа тилкесине массалык соккуларды жасай баштады. Израилдин бул ниети тууралуу АКШ бийлигине алдын ала кабарлашкан. Кочкордо үйгө ууру кирип, сейф урдалган окуя. Арматура менен сабалган келин көз жумду. Мындан 2 ай мурун Сереп ТВга Кочкор районунун тургуну кайрылып, уурулар ул келинимдин арматура менен уруп, сейфти алып кетишти деген эле. Сейфтин ичинде ири суммадагы акча болгонун айткан. 7 январ күнү саат 1:00-2:00 чамасы болчу. Келиним менен уулумду арматура менен жыга чаап, сейфти алып кетишти. Милиция келип, аракет кылып издеп жатышат. Уулумдун жаткан жеринде эле чапкан деп жатабыз. Анан келини мызылдай баштаганда аны чааптыр. Абалдары адамчыда кыз болчу. Азыр алар Бишкекте. Экөө тең операция болду деген эле. Ички иштер министрлиги 25 январда маалымат таратып, ошол окуяга тиешеси бар делген шектүү кармалганын билдирген. Кылмышка шектүү делип 1982-жылы туулган Нарын облусунун тургуну аныкталып кармалды. Ал Нарын ОИПтин тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тинтүү учурунда кылмышкерден буюм далилдер алынган. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Маалыматтарга ылайык, сейфте 500 000 сом акча каражаты болгон деп айтылган Ички иштер министрлигинин маалыматында. Окуядан 2 ай убакыт өтүп, келиним алган оор жаракатынан улам эсине келбей көз жумду. Уурулукка шектүү адам кармалды. Ал уул келинимдин жакын санаалашы экен. Шектүү бул ишти жалгыз өзү кылган эмес деп ойлойм. Окуяга тиешеси бар адамдардын жаза алышын суранабыз, дейт Кайырбек Сарматов.
7 январда 27 февралга чейин Бишкектеги ооруканада комада жатты. Эсине келбей, бир сөз айтпай кете берди. Дарыгер экөөнү тең арматура менен 6 жолудан чапкан деп айтыптыр. 52 күн дегенде каза болду. 2 уул, 2 кызы калды. Жолдошу түгөйү жок. Кудагый кызы жок калды. 42 жашында жарыкчылык менен коштошту. Бизди багып жаткан кечүү уул келинибиз эле. Айла жок. Адам көтөрөт экен. Сабыр кылайын дейсиң, карманайын дейсиң. Анын да чеги бар экен. 2000-жылы келген үй бүлөгө эшиктен кирип калчудай болуп жатам, деди кайнанасы. Кремль Путин менен Трамптын алдыдагы сүйлөшүүсүнүн негизги темасын атады. Орусия жана АКШ президенттери Владимир Путин менен Дональд Трамптын телефондук сүйлөшүүсүнө даярдык негизинен Украинага багытталган. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында Путин Трамп менен сүйлөшүү алдында күн тартибиндеги кээ бир темалар боюнча маекти даярдап жатат. Сүйлөшүүдө негизги тема албетте Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу маселеси болот деп белгилеген ал. Буга чейин америкалык лидер орусиялык кесиптеши менен телефон аркылуу сүйлөшүүнү пландап жатканын жарыялаган. Ал аны менен аймактар, атомдук электр станцияларын жана башка мүлктөрдү көзөмөлдөө маселелерин талкуулоону пландап жатканын билдирди.